Ак үйдөгү Акаев башында турган Кыргызстандын элиталарынын рейтинги Мелис эч кандай сот опрос жүргүзбөй туруп эле кабинетине олтура калып шилтей салып, аягына ошол кезде Каракулжадан жаңы эле келип, редакцияда кароолчу болуп иштеп жүргөн Керим Айдаровдун атын кое салып жарыялап турчу. Мына ушундай саясий рейтингдин алдындагы Керим Айдаров деген фамилия саясатчылар үчүн өтө сырдуу адам болуп көрүнө береле. Мелистин калем сабынын бир шилтеми менен элдин эң көп добушуна ээ болуп, көч баштап бараткан мыкты саясатчы Феликс Кулуп болуп чыга келчү. Мен деген саясатчылар Мелисти мээ чакмайына кадимкидей арбалып, ынанып, ишенип, тизменин башына илинбесе да жоон ортосунан орун алыш үчүн телефон чалып, кырылып, жинди болуп кетчү. Кимдер чалганын бизге Мелис өзү айтып берчү. Биз күлүп тим болчубуз. Карапайым эл байкуш буга кадимкидей ишенчү. Мелис өзү түзгөн Бейбечаралар партиясына редакцияда иштеген баарыбызды үй бүлөбүз менен айдап кирген эсимде. Элдин башын айландыруу жагынан анын алдына эч ким жетчү эмес. Кийин да жеткен жок. Бейбечаралар партиясына киргендердин саны геситтин ар бир чыккан номуру сайын басылып турду. Мындай шумдукту мурда көрбөгөн кээ бирөөлөр геситке аты жасылып калыш үчүн эле партияга кирип жатты. Бир жолу Мелис Асабага Токтогул районундагы кайсы бир айыл менен партияга өткөндүгү тууралуу маалыматты шилтеп жиберип, далайдын бүйрүн кызыткан. Бейчаралар партиясына ошондо Кыргызстандын жер-жердеги кара тамандар эле эмес, байбачалар, интеллигенттер, чыгармачыл адамдардын көрүнүктүү өкүлдөрү боо болуп өтүп жатты. Кыргыз Республикасынын баатыры Сабира Күмүшалиева, кыргыз эл акыны Омор Султанов Бейчаралар партиясынын ардактуу жана салаваттуу мүчөлөрү болушкан. Көрсө Мелис үчүн булардын өзү эмес, адамдардын саны жана аты керек болгон экен. Пиар кылуунун жолу мыкты билген Мелис Асабанын ар бир саны сайын партияга өткөндөрдүн тизмесин геситке аты жөнү менен ачык жарыялай баштады. Тизменин ичинде ойлоп чыгарылган кишилердин аттары да толтура болгон. Акы түкүсүн билбей туруп эле Иисус Христосту ээрчиген кишилерге окшоп, анын үстүнө телевизордон көрүнгөндү, геситке чыкканды жакшы көргөн оордан айык эле Кыргыздын баары түп көтөрө дүрбөп алып, Мелистин артынан ээрчип турган. Токтоболот Абдымомунов атындагы улуттук драма театрында өткөн партиянын биринчи съездине туңгуч президент Аскар Акаев өзү катышып, куттуктап сөз сүйлөп, Мелиске Кытайдын кызыл тракторлорунун топ ачкычын карматкан. Кесинде Россияга Распутин чакчылекей салгандай, Мелис да окурмандардын аң сезимине заматта чакчылекей будуң чаң салып, жинди кылып жибермей касиетке ээ болчу. Бир күнү биздин аталарыбыз Кеминдин Теңирменти деген жеринен ат башка көчүп кеткен экен деп чындыгын жазды эле. Мына көрдүңөрбү, Акаевдин тууганы десек ишенбейсиңер деп, кийинки бийликтин кошоматчылары Мелистин мойну башына жугунду куюп жиберишти. Мелис бир күнү Кыргыздын эң эски урууларынын бири болгон биз азыктар еврей экенбиз деп жазып койду эле. Мына көрдүңөрбү, динин саткан мындай айбандан кайсыл жакшылыкты күтсө болот деп шыбап жатып калышты. Мелис чарчадым деп жазды эле. Жанын жеп жатат, жөөт качан чарчачу эле деп жазышты. Мелисти эмне деп гана жаманатты кылып, эмне деп гана каралашкан жок. Анын ордунда башка бирөө болгон дебак жинди болуп кетмек. Же ушундан көрө деп өлүп тынмак. Мелис чым этип койбой баарын көтөрдү. Анын саясаттагы мыкты касиети жаманатты болгон сайын өңүнө чыгып, жалындап курчуп турар эле. Мелис убада берип, кийин убадасын аткарбай, кулагына лап шайлып, калп айтып, алдап кеткендердин азабын колуна берчү. Салам алейк фирмасынын башчысы, атактуу кинорежиссер Болот Шамшиевди так ошондой талкылады. Геситке жардам берем деп коюп, убадасында турбай койгондугуна жаны кашайган Мелис Асабанын биринчи бетине Салам алейк фирмасы сапаттуу лапшанын түрлөрүн сатат. Сатып алуучулар толук маалыматты төмөнкү телефондор аркылуу алса болот деп, Болот Шамшиев отурган офистин телефонунун номурун, адресин жарыялап салды. Көрүп ал анан. Шамшиевдин телефонунун бир ай бою жагы тынбай, лапша сатып алуучулар салам алейкин тытып кете жаздаганын, Болот агабыз Мелис менен кайта сүйлөшүп атып араң дегенде токтотконун биз жакшы билебиз. Калпынан тажаганбы, же дагы бирдемкеси жанына батканбы билбейм. Мелис адам ишенбей турган бир сүйлөм жалган кабарды өз оюнан жазып туруп жарыялады да, алдына Тилектеш Ишемкулов деп койду эле. Кесит чыгаары менен Бишкектин ичи уудуу түшүп жатып калды. Мелис токтоп калганды жаман көрчү. Токтоп калаары менен токтоп калган суудай бузулуп, токтоп калган көлчүктөй сасып кетерин билчү. Редакциядагы журналисттер чарчап, өзүнөсү кайталап, ташыркап жүрбөй калган кездери такай жаңы идеяларды ойлоп таап, жаңы багытка буруп, шыктантып жибере эле. Агымга баратпай келип, келери менен жалаң менттер, баш кесерлер, элди талап тоногон каракчы рекеттер тууралуу тилшумдук сериалдарды жазып кирди.
Капкайдагынын баарын сен баштадың. Сага чейин качан өлкөдө баш кесер, реке туур кески дегендер бар эле деп Баратбайды түгелбай тамашалачу. Чындап келсе агымдын нускасын Жолдошбектин тынбай жуунуп таранган мен көйрөң макаласы, же Бекташтын алды артын абайлап сактык менен жазылган макаласы, же Алымдын Орустун оппозициячыл кесиптеринен алынып дурус пресстелген жол бүгүн макаласы эмес, Баратбайдын чынчыл кээде опугу жыттанган баш кесер сериалдар көтөрүп жатканын Мелис ачык эле айтчу. Чынында эле ошондой болчу. Базарга чыгып кеткен өлкөнүн эли башка окубай эле жалаң сериал окуп калат экен. Кийин Баратбай Бишкектен Караколго көчүп, сериалдын уландысын сан сайын үзбөй жөнөтүп, же айдын аягында бир келип бир айга жеткидей боо кылып таштап кетип жүрдү. Бир күн эле келбей калды. Аракеевдин материалы эмне үчүн түшө элек деди Мелис. Келген жок дедик. Каргысын үзүп алып Караколдо эшек оюн салып жүрсө керек деди Жолдошбек жылжытып. Кесипти бир сериал үчүн чыгарбай кармап турат белек. Же ордуна башка материал койгула, же бирөөңөр жазып улап койгула деди. Мени сөкпөйт, мен улайын дедим. Анан кесиптин өткөн сандарын барактап, Баратбайдын каармандарынын аттарын баракка көчүрүп алдым. Мен Тургай Караколдон келген сайын өзү да кесип барактап, каармандарынын аттарын унутуп калганын айтып, бандиттеринин ысымдарын бирден жыйнап чогултуп олтурчу. Сериалдын окуясын кубаласам, Баратбайдын шүмшүктөрүнүн баары эле касиеттүү ысык көлдү чаңдатып, киши тоноп жүрөт. Киши тоногонун токтотор бекен, оңолор бекен десем антчүдөй түрү жок. Анан ойлоп олтуруп, көпкөн эмелерди бир машинеге тыктым да, болушунча катып айдатып баратып, авария кылып, Чолпон атанын ооруканасына алып барып комага түшүрүп салдым. Ошол бойдон кесип чыгып кетти. Жума жаңырары менен Баратбай Караколдон жетип келди чаңырып. Сериалымды эмне кылып салгансыңар деп. Иштин чоо жайын түшүндүрдүк. Ушу менен бүттү го, эми жазса жаңысын жасадык деп турсак, кийинки санына баягы сериалдын булардын Чолпон ата шаарында авария болуп ооруканада комада жатканын баары түш болчу деп улап кетип атпайбы? Ошондо Баратбайдын тапкычтыгына таң калып, баш чайкаганыбызды айтты. Жолдошбек Зарылыкбеков макаласын чынында эле кесипке оролгон түрүүчү мындай дыңылдатып мыкты жазчу. Мыкты да акын. Бир айыбы планеркада материалдарды көп кийирип алып, тапшыраарга келгенде биринди аткарбай, качан болсо эле Мелистен сөгүү угуп, эки көзүн курутулупка мөөрөгөн уйдун эмчегине эмбей калып, чычкагы жаңы эле басылайын деп баратып басылбай келаткан телинди торпоктун көзүндөй жайнатып, жалжылдап туруп берер эле. Иштен айдап жиберген сайын Мелисти акелеп-жакелеп, экинчи мындай кылбайт деп ортого түшүп атып, милдетин алып атып, алым экөөбүз Жолдошту канча ирет кайта алып келген күндөрүбүз болду. Атбашлыктар Мелисти атбашлык экен деп ылым санаган менен, Мелисте эч качан сен атбашлык экенсиң деп, атбаштан келгендердин баарына үзүлүп түшө калмай адат болгон эмес. Ал адамдарды жерине эмес, талантына, билимине, профессионалдуулугуна карай баалачу. Кызматка ошол касиеттерине карап алчу. Мелис айтылуу укук коргоочу Топчубек Тургуналиев түрмөгө кесилип, түштүктө сүргүндө жүргөндө үй бүлөсүнө ай сайын редакциядан 500 сомдон жардам берип турган. Бул ошол кезде жаман акча эмес болчу. Эмне балеси барын ким билет. Калай калктын мурдагыдай сый урматына ээ болбой калгандыгына карабастан Мелис эмнегедир генерал Феликс Кулупту өмүрүнүн акырына чейин таштаган жок. Аны менен көзөткөнгө эле бир болду. Мелис Атбашынын кыздары менен өзгөчө сыймыктанчу. Редакциядан Дамираны, өзгөчө акылдуу, бирок таарынчаак Чолпонду, ичинде кири жок даалдаган Жылдызды жакшы көрчү. Жылдызды ал планеркада жинди жылдыз, хулиган жылдыз, бандит жылдыз деп эркелете берди. Шаке биздин Атбашынын кыздарынын баары эле эркектей болгон жинди кыздар деп күлүп калчу. Ошол Чолпон бүгүн Швейцарияда иштеп, Жылдыз жогорку кеңеште бакыйган депутат болуп отурат. Мелиске тарткан картиналарын көтөрүп, Рамис Рыскулов ат тезегин кургатпай келип кетип турчу. Кээде түтүндөй түтөп, мекен менин номер 1 тууганым болот. Азык болобуз деп Акималиев Алик келип кетчү. Мелис аларды акча тыйын берип узатып койчу. Мелис өлгүдөй кычы, адепсиз чыр болчу. Жеңилип баратканын сезери менен сөзсүз кычылап чыр чыгарчу. Жеңмейинче кетчү эмес. Жеңиш үчүн баарына барчу. Атаандаштардын көңүлү калат деп да ойлочу эмес. Футбол ойноп баратып гол кийиргени калган каршылашын бутка тээп жыкчу да, өзүн эмес, кайра аны күнөөгө жыгып баса берчү. Бардык жерде Мелис гана жеңип, бардык жерде Мелис гана утуп туруш керек болчу. Тизеңдин сыйрылган жерин кармалап, сыртыңдан түкүрүнүп, ичиңден сөгүнүп, айбан турбайбы деп көңүлүң үч көчкөн журттай калып, экинчи Мелис менен жүз караш кыздай болуп кетер элең. Бирок ал эч качан кек сактачу эмес.
душмандык көрө албастык деген анда жок болчу. Кыргыздар 2 кочкордун башы бир казанда кайнабайт деп коет эмеспи. Мелис экемес биз тап келип 7 кочкордун башын бир казанда кайнаткан. Ал өмүрү бирин-бири жактырбаган, бири-бирине жылдысы төп келбеген адамдарды да айланасына топтоп алып, бир идеяга багыттай алгандыгы менен күчтүү эле. Магнит өзүнө темирден башканы тарта албаса, анын магнити темир эле эмес, көр жердин баарын, жада калса көмүрдүн күйбөй калган күлүнөн бери тарта берчү. Мелис мыкты менеджер болгон. Чарчап, дымып, өзүбүз кайталап калган кезде, жүрбөй калган тракторду оталдырып жибергендей бизди силкип ойготуп, өчүп турган ындыныбызга жан киргизип, тирилтип, бир заматта чакчылекей салып, шыктантып, шердентип жиберчү. Биринчи, экинчи беттеги майда чүйдөнүн баарын, ак үйдөгү ушак айыңдын баарын, бири-бирине чабыштырган интригалардын баарын өзү жазчу. Кесит чыгары менен ак үйдүн ичи сырты чаң тополоң түшүп, ызы чуу түшүп жатып калчу. Бийлик шылуундары, накта ыймансыздар менен алардын жакындарынын баары биздин кесипти, бизди ыймансыздар деп каргачу. Жаспай койгон күндө дагы Түгөлбайдын атынын Асабадагы Кубат акенин, алым менен Баратбайдын катарында турган эле Асабанын аброюн канчалык арттырат деп Мелистин болбогон ой боюна койбой, акидей асылып атып, ошол кездери ишсиз калып үйүндө олтурган жерден Түгөлбайга Закупты алып келгениме азыр да канааттанам. Кээде сокурдун таягы чымындын көзүнө тиет болуп, ошол оюмдун кийин чын чыкканына кубанам. Аттанары менен аты жытын ала агаштырып жиберип, 1 километр жерге сүйлөлүп барып күбүнүп бүтө албай, айрылган тисесин кармалап бозола болуп туруп келаткан бизге караганда, ар дайым акылы шахматтын доскасына окшоп төрт бурчтанып турган, Рамис айткандай түз жүрүп кыйгаш чапкан Пешканын да, түлкүсү түштө улуган Ферзанын да түшүн жоргон Түгөлбай агымга келгенде эмне жазса дагы, кандай жазса дагы катыра жазып, боюна ою келбетине кеби ярашып турду. Түгөлбай жазса балекеттей эле жазмак. Бирок ал көбүнчө биздин баш оңой менен жете бербеген, океандын ары жагындагылардын башына айлантып акча таап келе турган проект дегендер менен иштеди. Андан колу бошой түшкөндө макала жазып, кээде экөөбүз төкмакынга айланып айтыш жазып жиберген күндөрүбүз да болду. Компьютер баскан кыздар Түгөлбай, Алым, мен үчөөбүздүн кол жазмаларыбызды ат башынын картошкасын көргөндөй баса калаар эле. Биздин почеркибиз бири-биринен өткөн сулуу болчу. Мектептеги таза жазуу сабагын азыр да сагынам. Мелистин кол жазмасын өзүнөн бөлөк эч ким түшүнчү эмес. Ошондуктан макаласын компьютерге такай өзү окуп берип бастырчу. Ал чындап эле биз жашаган жашоону өзгөрткүсү келген. Мелистин кол жазмасы да өзү сыяктуу, биз жашаган өлкөнүн ошол кездеги чакчылекей саясаты сыяктуу эч кимге түшүнүксүз болчу. Мелис Эшимканов достору Данияр Үсөнов, Адахан Мадумаров менен кучакташып жүрүп, эрте саларды шыбаган макалалар келсе, жарыялап жибергенден кайра тартчу эмес. 2007 жылдын 17 декабрында Азаттыкка ишке келсем, Бекташ Шамшиев, Үкөңүздүн өзүнүн достору тууралуу КТРдан эмне деп сүйлөгөнүн көрдүңүзбү деп калды. Жок дедим. Чынында эле КТРды көрбөй калган элем. Мелис эмне деди дедим Бекташтан. Оппозициядагы достордун миллиондорду Акаевден кантип алып байыганын айтты. Азаттыкка ишке орношкондон анча көп боло элек Илим Жанызаков интернеттен мага жаштар форумунун Мелиске нааразы болуп жазган каттарын көрсөтүп, Текебаевди, Сариевди, башкаларды шыбады деди. Мен Мелистин апасы катуу оорунун айынан каза болуп, кычыраган кышта ат башынын кызыл туу айылына барганыбызды эстедим. Ошондо мына ушул Мелис шыбаган достору Текебаев, Сариев барып Куран окутуп топурак салып кайткан эле. Бирок бүгүн Мелис кошумат кылып турган Бакиев, Баекова, Садыркулов барып анын апасына топурак салган эмес, балким көңүл айткандарын да Кудай билет. Кечинде келип Юдахиндин сөздүгүнөн дьявол дегенди карадым. Кыргызчасы Азезил деп которулат экен. Ал ошентип алакандай Асабадан ак үйгө адам баласын аждаарга айланткан жерге барганда бул жердеги жашоо өзүнүн кол жазмасынан да түшүнүксүз экенине ишенди. Өзүнүн кол жазмасын жок дегенде өзү окуй алган менен ак үйдүн кол жазмасын аждаарларды адамга айлантам деп баргандардын бири да окуй албасына, аны окууга анын кесиптеги да, саясаттагы да бир өмүрү жетпей тургандыгына чындап көзү жетти. Бирок муну Мелис түшүнгөн менен анын Курманбек Бакиевдин жеке башкаруусуна, болгондо да анын эшек курт көз баласы Максимдин үйүрүнө кирип кеткенин эл түшүнгөн жок. Кийин мунун азабын ал ичинен аябай тартты. Көрсө, адам деген өмүрүн жасабасаарда эл түшүнбөгөн, эл жактырбаган жактарды көздөй шайтандап калат экен. Ал кийин баарын жаңы барактан баштагысы келди. Алымды, Баратбайды, Түгөлбайды, Жылдызды, Эрнисти, Ким Байкени баарын кайрадан топтоп,
атын баягы асаба деп атап алып кайрадан кесип чыгаргысы келгенин айткан. Акыркы күндөрү ал ошол ой менен жашап калган. Кесип чыгарардан мурда ат башынын бир жылкысын союп, адегенде өзүңдү иллюстрация кылып алып, тазаланып алсаң болбойбу деп кеңеш берген. Ал өзүнө жагып калган идеяны кандай болгон күндө да ишке ашырчу. Айткандай эле көп өтпөй журналисттердин баарын дасмияга чакырды. Ат башынын эмес, кулуптун жылкысы. Өз жылкыңардын этин жегендей жеп кеткиле, мени болсо кечирип койгула деди, жаркылдап. Эттин чыктын арасында олтурган жаныбыз анын ким үчүн, эмне үчүн кечирим сурап атканына деле көңүл буруп эле салган жокпуз. Баягыдай эле тамашалашып тарадык. Сентябрда Азаттыктын ыңгайсыз суроолоруна чыкты. Мелисти Жедигер менен чыгарбай эле койсоңчу, Жедигерден башка саясатчылардын бирөөн чыгарсаңчы дедим. Азаттыктын директору Султан Жумагулов. Эчтеке болбойт Шаке, Мелис өзү макул болду деди ал. Эмнегедир ошондогу Мелис менин көзүмө баягыдай жалындап турган Мелис эмес, өчүп бараткан, чындап эле чарчаган, жоош, муңайым Мелис болуп көрүндү. Мага уу беришти дегенден кийин Дооронбек да ушинтип жоошуп, Мелиске окшоп соолуй түшкөнүн көргөм. Жолуксам эмне болуп калгансың деп сурайынчы деп ойлогом. Ошол бойдон Мелистен эмне болуп калгансың деп сурай албай калдым. Көп өтпөй эле кайран жигит келбес сапарга кете берди. Мелистин жанып турган жылдысы менен кошо анын кыялкештиги жана жапакештиги да кошо өштү. 2011-жылдын 18-сентябрында Мелис Эшимкановду жерге бердик. Мен Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрындагы көп эл чогулган коштошуу зыйнатында мына бул өрүмдү окудум. Кеттиң Мелис, бизден тажап качкандай, жарык дүйнө жашоо калды аккан жай. Күндөгүдөй таңдар атып күн батып, күүгүм кирип күйө берет асмандай. Кеттиң Мелис, бир жаап өткөн ак кардай, бактар калды сен аралап баскан жай. Тоонун суунун көрбөй туйбай элесин, азап жоктур өлүп алып жаткандай. Кадырлашкан достор менен үйүңдө, каалагандай каткыра албай түнүндө, кандай арман кайтпай калган ушинтип, каалгасы жок кара жердин түбүндө. Балаң калды, жарың калды ак маңдай, баары калды сен өлүмгө шашкандай. Мустак көрдү кала бердиң кучактап, муң зарыңды ошол жерден тапкандай. Көргөн билген өлүптүр деп угушар, көр башында өксөп муңдап турушар. Көпкө чейин көн алышпай үйүңдөн, көксөгөн ый, өксүгөн муң кун учар. Үстөл китеп, андан сени көрүшөр, үйдөгүлөр күндө жашын төгүшөр. Акырындап балдарыңда сенеңдүү, атасы жок жашаганга көнүшөр. А сен болсо кол бутуңду чече албай, аларчадан Асанбайга кете албай, кум жамынып таш жастанып жатарсың, курган башты үйүң алып кете албай. Өлгөндөр көп тирүү жүрүп жөн эле, өзүңдү эстеп сөз кыларбыз дөбөдө. Бул жазмышта канча болсо досторуң, душманың да ошончолук көп эле. Ыйман элең ыймансызга кайбирде, ыраазы бол коркпой жаткан ар күндө. Балдар деген көнөт акыры, баарынан да кыйын болор ай күлгө. Аздабастап тараар жалган тараар чын, ал жак деми түбөлүккө калаарсың. Сен чындыкты издечү элең тозоктон, балким аны ошол жактан табарсың. Кайран Мелис, көк жалда көз боочу делең, шаман дагы шайтан дагы элең. Эми сенин үйүңө баягыдай бара албайбыз. Бир жолку планеркада Шаке, кийин редактор Мусаевге окшотуп мени да жазып жүрбөңүз деп күлдүң эле. А балким жазсам жазып калармын дегемин ооз учумдан. Бирок жазарыма такыр ишенген эмесмин. Ошондо оозуңа сала берген белем. Эми чын эле жазып олтурам. Менин сага койгон эстелигим ушул болсун Меке. Кош, жаткан жериң жайлуу болсун. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.